Рахмат. Мен о 2 айымды айым қатары сыйлайым. Бирок сиздердин сөзүңүздөр мага аябай мындай шек жаратып, коркунуч тудуруп атат, урматтуу айымдар. Себеп дегенде өзүңүздөр айттыңыздар, могул акча 11-жылга чейин башкы уюмга 11-жылдан кийин бизге өттү дедиңер, э? Башкы уюм деген мамлекеттин астындагы уюм. Кандай уюм болгонун билбейм. Эмне себептен 2011-жылы ошол силердин карамагыңарга өтүп кетти бул? Бая айтып кеттиңиз эле, ошону кичине 2 сөз менен кошуп койсоңуз. Зам министр айым. 11-жылы өтүп кетти дедиңиз, ошону эмне себептен өттү дедиңиз, иштей албай коюшту дедиңизби? Ооба, жок, глобальный жана фонд өзү келип оценка жасап турат экен да, ошол оценкадан. Ошону айтып атпаймын да, кыска жооп берип жүрүң да. Ошол оценкадан өтпөй калыптыр да. Анткени деген глобальный фонддун талабын жоош үчүн биринчиден полностью жана налогтон именно на законодательном уровне баарынан товарга да, услуга да баары бошош керек экен. Экинчиден жанагы эмесин механизм закупка лекарственных средств деп коет, ошонусун дагы жакшы чечилбей калыптыр. Келип аткан препараттардын баардыгы биздин законодательный уровне чечилбей калыптыр да, кээ бир препараттарды алып келгенге болбой калыптыр. Анткени бул международный эмеден алып келишет да. Анан механизм жанагы социальный контрактирование деп коет экен, ошонусу чечилбей калган экен. Ошолордун айынан Минздравдын эмеси оценкадан өтпөй калып, анан кайтадан ошол жана проонго өтүп кетиптир да. Ошону проонго өтүп кеткенине себеп биздин өзүбүздүн азыр сиздин комитетте жүргөн, же болбосо ушундай кызыктар мекемелер, же болбосо ошол малдагы мындай жетекчилер көмөк көрсөтүп койгон жоксуңарбы? Ал оңой да ал. Тура ошол программаны аткарбады деп туруп бир пунктун өзүңүз эле аткарбай койсоңуз, ошол программа аткарылбады менен силердин проонго өтүп кетет экен. Ооба. Ооба, мына 11 жыл, 12 жыл эми угуп туруңуз эжеке. Мен айттым го, мен сизди сыйлайм. Мен эч шек жок. Бирок өзүңүздүн кыймыл аракетиңиз мага дагы бир ирет айтып коеюн, шек жаратат. 12 жыл болуптур, өтүп кеткен. Эмнеге сиз мына азыркы бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкер, тиги саламаттык сактоонун министринин орун басары катары ушуну Жылдыз Эсенбекова эмес, сиз көтөрүп чыккан жоксуз? Эмнеге мамлекетке бөлүнгөн 29 миллион долларды силер өзүңөр каалагандай калчак отурасыңар дагы бүгүнкү күнгө чейин бир дагы отчет бербейсиңер. Мына сизге мен саясатчы катары суроо берейин, эмнеге сиз мындай орусча айтканда тревоганы каккан жоксуз буга? Бул тревоганы кагатыган нерсе экен. Кандай деген бул бизге мамлекетке бөлүнгөн нерсени силер отуруп алып, жок нерселер. Тиги спидти жетектеген эжекебиз айтат, бизде эркектер менен эркектин ортосунда жыныстык катнаш көбөйүп кеткен деп. Сизде кандай ошондой данныйларыңар барбы? Эмне деген сөздөрдү айтасыңар байырдачы? Анан эми секс работниктер подпольега кирип кетишет деп. Азыр эмне, они над подпольем, что ли? Они мне азыр ачык, легализованный. Они всю жизнь в подполье были. Мен ушуну эч түшүнбөйм да, мына экөөңүздөргө, экөөң тең мамлекеттен каржыланып, экөөң тең мамлекеттен акча аласың. Айлык аласыңар жумушуңарга. Эмнеге силер депутат колдоп чыгыш керек дагы бул нерсени, азыр бул киши менен талашып отурасыңар. Кылганыңар туура дегендей кылыпчы. Эмне себептен өзүңөр азыр маселени көтөрбөйсүңөр? Ушул комитетти жок кылайлы, урматтуу депутаттар, башкадан түзөйлү, Жылдыз Эсенбековна сиз менен кошуп иштейли депчи. Мен могуларды окусам, азыр могул жерде жалпы маалымат кызматынын өкүлдөрү отурат. Менде уят көрүнүштөр бар экен. Эми кандай деп түшүнсө болот? Могуларды билбейм. Жылдыз Эсенбековна өзүңүз окуп бересизби? Өзүңүз окубайсызбы? Пакет профилактических мер для мужчин дейт. Практикующий секс с мужчинами. Кандай бунун ким учетуна алып жүрөт? Пакет профилактических мер для секс-работниц. Десе тиги айымууда айтат, булар подпольега кетип калбаш үчүн биз мындай ачык кармап турабыз. Бизде ачык сойкулук бар. Эмне деген сөздөрдү сүйлөп атасыңар ошол жерде отуруп? Же ошол 11-жылы мен билем, балким дагы бир айтып коеюн. Ошол малдагы жетектеп жүргөндөр кызыктар болгондур. 29 миллионду бөлүп жеп коюш оңой эле. Анан мен айтпай эле коеюн, ЛГБТ, трансгендерлер жөнүндө. Жылдыз Эсенбековна туура тревога көбөйөт. Эмнеге башка жакка акча кетпейт? Азыр бул жөнүндө талкуу кылбай, Венера Калбековна, азыркы
Биздин повесткада турган бир эле маселе экен, могу комитетти жок кылуу, таркатып жиберүү. Андан кийин алар мамлекетке берип аткан акчаны баягы неправительственный организациялар бөлөт экен дагы, өздөрү грантополучатели, өздөрүнө бөлөт, анан эч кимге отчет бербейт. Эч кимге отчет бербейт да, турабы? Беришет. Прону ошондой полномочия бар экен, бизге бербейт ооба. Бирок комитетке сиз отурасыз ошол жерде төрайым болуп. Комитетке отчет беришет. Эми комитетке берсе сизге берип атпайбы? Сиз келип туруп аланы талашып атпайсызбы? Элмуз Аракович, бир эле мага эмес, ошо комитет мүчөлөрүнүн баарына общий берилет отчет. Анан сиздин биринчи... Сиз төрайымсыз да. Ооба, мен төрайыммын, 2 заместителим бар. Мен деле июльдан баштап иштеп атам. Сиз жана биринчи суроо бербедиңизби? Ошондон бери эмне кылган жоксуңар деп. Мен июльда келдим, июльдан бери ушул проблеманы көтөрүп келатам. Өзү каалалы деп. Сиз иштебей коюң, министрге кирип айтыңыз, тиге президентке барыңыз. Мондай деген бизде программа бар экен. Ушу глобалдык фонд бизге $29 миллион бөлөт экен. Мен отурам ошол жерде төрайым болуп, баягы өзүмдүн кызматым менен дедиңиз, туурабы? Должностуң ошондой сиз. Ооба. Ошол жерде отурам, мага болбойт бери деп туруп, кетип калбайсызбы ал комитетте? Тапсын анан башкаларын. Мына уксаңар, мындай аябай коркунучтуу нерсе булчу. 29 миллионду тиге жекебиз туура айтты, глобалдык фонд бизде ушундай жаман иштер болуп атыптыр, профилактика кылыш керек экен деп туруп бөлөт экен дагы. Мамлекет лице Минздрав алып жүрүп эле кийин НПОлорго өтүп кетет экен. Аны бардыгы колдоп жүрүшөт. Азыр да колдоп атасыңар, экөөң талашып атасың ошону. Уят азыр талкууну токтотуп эле экөөңүздөр сураң кылам. Могу комитетти урматтуу депутаттар жок кылып бериле бизге. Бизге болбойт экен бул деп. Акча алам, акча табам дегендер башка гранттардан жей берет. Могуну профилактика деп атпайбы оорунун? ВИЧ бар, наркотик бар. Эмне деген мындай жакшы нерселерди мындай карасаң. А кеткен акча башка жака кетип атат. Ошондой менде сунуш бар, муну талкуу кылыштын кереги жок. Тик комитетти жок кылбоо жөнүндө эле. Булар актанышат азыр. Анан уят бир дагы чакырылгандардан бирөө дагы келбептир могу жерге. Сиздерге рахмат келип отурганыңыздарга. Венера Калбековна, можно еще здесь спросить, у присутствующих есть комментарии? Кандай комментарий? Вот он... Кем он? Өзүңүздү Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, жыйындын катышуучулары, Касымбеков Жаркынбек. Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун директору болом. Мурун июнь-августта убактылуу министрдин милдетин аткаруучу, андан кийин ноябрга чейин министрлик биринчи орун басары болуп иштегем. Жылдыз Сезенбековна көтөрүп чыккан маселе абдан талуулуу жана туура маселе, урматтуу коллегалар. Элмурза Аракиевич дагы туура айтып атат. Бул жерде биз мамлекеттин кызыкчылыгы, өзүбүздүн ошо ката салттык көз караштарга мындай одоно келген маселе жагы да бар. Бул жерден ушул жаатында алганда, андан тышкардагы мамлекетке келип аткан ар бир цент болобу, тыйын болобу, бул мамлекеттин мойнуна жүктөлүп аткан каражаттар да. Азыркы, тем более азыркы жанагы бюджеттик кодекс боюнча кайсы грант болобу, кредит болобу, жеңилдетилген кредит болобу, баардыгы ошол мамлекеттин акчасы болуп эсептелет, урматтуу коллегалар. Баары жакшы билесиздер. Ошол таптан алганда эң туура маселе көтөрүлдү. Рахмат. Бир эле нерсе да мен кошумча айтайын. Рахмат балам деп койдум го, кечирип кой. Эне тил ушундай ширин экен, балам десең жакын көрүнөт экен, иним десең жакын көрүнөт экен. Мен кечирим сурайын, мен сөздөрүмү журналисттер башкача айта башташат да, балам деп койду, бала деп койду деп. Сага чоң рахмат, аябай сизге чоң рахмат. Мен бир эле көрүндү эгер жазсаңар жазбаңар, $4,5 миллион проон алып калат экен ушул акчаны. Эмнеге Минздравда калбайт бул? Бул уят да бул. Ошону мен эжеке мен сизге айттым да, сиз колуңузду көтөрүп барып туруп расформировать деп туруп тревога кылышыңыз керек. Могу жерде отуруп жактабаң, уят болот андай нерсе. Жөн эле мен бир эле мисал $4,5 миллион. Бай эркек менен эркектин ортосунда деген айтып коюм, ошонун да суммасын айтып коюм, $900 миң. Эмне деген акча бул?
Кайерде ушундай көрүнүш болду эле. Ушуну биз моюнубузга алып ачык айтып атабыз да, бизде ушу эркек менен эркектин ортосунда жыныстык катнаш бар. Бизде сойкулар подвалга түшүп кетпеш керек, чыгыш керек. Бизде ушундай трансгендерлер бар. Айта берсең, бул неме үгүт болуп калып атпайбы? Ушундай деген жашоо бар экен, ушундай деген коом бар экен. Коомду көрүп атасыңар бардыгыңыздар, дүйнө жүзүндө эмне болуп атат? Ана менмин деген державалар ачыкка чыгып алышты. Эми биз кичиде тартиптүүрөөк болуп жүрөйлү, алар ээрчибей, акчасына кызыкпай. Анда бербей эле койсун бул 29 миллион долларды. Бергенина Жылдыз Эсенбекович туура түшүндүрүп кетти. Аябай точно айтты. Силер үгүттөө ишин, ошолорду кубаттоо үчүн кылдырып атасыңар. 14 мүчөсү бул жактан, 9 мүчөсү бул жактан. 14кө 9 эмне кылалы? Рахмат чоң, кечирип коелу.